Ассалому алейкум YouTube көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан коркунучтуу окуялар каналы. Бүгүн сиздер менен дагы бир коркунучтуу, ошону менен табышмактуу болгон окуяга күбө болобуз. Анда эмесе, светтерди өчүрүп, эшиктерди бекемдеп жаап койгон болсоңуздар, биз баштадык. Өлүп тирилген келин. Талас Сергесинин тургуну 70 жашка таяп калган Жыпар эже өзүнүн башынан өткөн мындай окуяны айтып берген эле. Жыпар эже кичинесинде агасы экөө ата-энесинен жетим калып, балдар үйүнө жиберилген. Кичинесинен Жыпарды балдар үйүнөн балага зар болгон бирөөлөр багып алган экен. Бөтөн үй бүлөдө чоңойгону менен эч нерседен кем карч болбоптур. Багып алган ата-энеси анын кирпигине чаң жугузбай өз кызындай кылып чоңойткон. Өзү асырандык кыз экенин билген эмес, 18ге чыкканда турмушка чыгат. Бир кыздуу болуп, кызы кичине чоңойгондо колхозго кирип иштеп калат. Иштеп жүргөн күндөрдүн биринде ойго келбеген окуяга кабылат. Күндөгүдөй эле иштеп жүргөндө түшкү тамакка үйүнө келип, чайнаганча жата турайын деп ошол бойдон көзү илинип кетет. Уйкусунун ортосунда жатканда кара кийимчен бир киши аны жетелеп белгисиз жака ээрчитип кетет. Аны ээрчип, тепки менен ылдый түшүп отуруп туннелге киришет. Туннел менен кетип баратып бир чоң бөлмөгө туш болушат. Биринин артынан бири тизилген көп эл кезекте турушуптур. Ак кийинген кишилер кезекке турган адамдардын бирден өткөрүп сурак жүргүзүп жатыптыр. Алда кезекке туруп, өзүнүн кезеги жеткенче "Кимдин кызысың? Аты-жөнүң ким?" деп сурашат. "Паланчанын кызымын" дегенде, "Сен анын кызы эмессиң, эмне калпайтып жатасың?" дешет. "Сенин атаң Паланча, аты Паланча" деп айтышат. Ошондо өзүнүн чыныгы атын баккан атасы эмес, тапкан атасынын атын ошол жерден билет. Сурак жүргүзүп жатканда "Мында күнөө жок, бул Сетер күнөөлүү эмес" экен дешет. Сетер деген сөздү ошол жактан биринчи жолу угат. "Муну эмне эрте алып келдиңер? Мунун жашай турган күнү бүтө элек, жаңылып алып келген турбайсыңбы? Каяктан алып келсең ошол жака кайра желип кой" деп кара кийимчен кишиге кайрылат. Кетип баратып бейиштин төрүндөй бир жерди көрөт. Топтошуп алып ойноп жаткан наристелерди кезиктирет. Көрсө булар бул дүйнөдөн эрте кеткен күнөөсүз наристелер экен. Бейиштин кооздугуна суктанып кетип бара жатып, шагы илинген алма бактан 3 алма уурдап алат. Бул жактын мөмөсүн жегенге укугуң жок деп колундагы бир алманы тартып алышат. Койнунда калган 2 алманын катып алып жөнөп кете берет. Кетип баратып тозокту да көрөт. Кыл көпүрөдөн өтүп баратып откан адамдарды көрүп таң калат. Отко күйүп жаткан адамдарды иттер куйругун сууга малып, кайра чыгарып айрымдарына чачып жатканын көрөт. Итти канчалык жакшы бакса, ал кийин тиги дүйнөдө тозок отунда күйүп жаткан ээсин суу чачып жардам берет дегенди Жыпар мурда уккан экен. Өзүн жетелеп кеткен кара кийимчен неме караңгы жерден чыгып ачык жерге жетелеп келгенде "Эми өзүң жетип кал" деп тааныш бир адамга кошуп жиберген экен. "Катуу уктап кеткен турбаймынбы? Бир укмуш түш көрдүм" деп ал эсине келет. Ошондо баягы Жыпардын өлгөнүнө 2 күн болуп калыптыр. Жайылган эл аны көмгөнү көрүстөнгө алып келип коердо жакын кишиси акыркы жолу көрүп калайын деп бетин ачканда нары-бери кыймылдап "Суу" деп жибериптир. Баягы киши "Суу" деп жатат деп көрүнүн ичинен бакырып чыгат. Чочулаган элдин баары кыйкырган бойдон качып кетишет.